5,5 жаштагы Алия буга чейин Москва шаарындагы балдар үйүндө жашап келсе, экинчи өз энесиндей болуп калган орус тарбиячысына коштошуп, өз бекенине кетип жатат. Анткени аны көргөн энеси ымыркай кезинде багуудан баш тарткандыктан атайын балдар үйүнө жиберилген экен. Кыргызстандын Москва шаарындагы элчилигинин жана социалдык өнөкөттүк кызматкерлеринин иш-аракеттеринин астында Алияга окшошлары ата-эне мээринен ажыраган 4 наристе бүгүн Кыргызстанга жиберилди. Эже биз сизге бир маселе менен келдик эле. Колубуздагы ымыркайыбызды сизге аманатка тапшыралы деп алып келгенбиз. Биз азыр аны багууга эч кандай шартыбыз жок. Ата-энелерибизге айтпастан никесиз жашап алганыбыздын өзү жаңылыштык. Эми алардын эл караган жүзүн чыгаратмак белек. Эже биз сөзсүз келебиз. Болгон 3-4 ай гана карап берсеңиз. Муну убагында ойлонуш керек эле да. Эми бул кылганыңар кандай болор экен? Кантип өз каныңардан жаралган баланы таштап кетесиңер? Бизде башка жол жок. Баланы сиз алып калышыңыз керек эже. Биз муну көчөгө ташташыбызга туура келет. Макул, карап берейин. Келе баланы. Эх, жаштар. Силердин ата-энеңер канча үмүт менен шаарга жөнөткөн. Алар силерден жардам күтүп отурса, силердин бул кылганыңар аябай өкүнүштүү. Макул, эгер убактылуу карап бер десеңер карап берейин. Дагы тааныштарыңар көрүп калбасын. Тезирээк үйгө алып кирип кетейин. Акылбек, жүр, тамак даяр болду. Азыр батыра ишпесек муздап калат. Анан соң ашканадагы кезек менен биринин бири күтүп отурат. Эмне настроение жок? Тынчсызбы деги? Акылбек? Анчи. Азыр хозяйка көрсө дагы жаңжалы башталат. Балконго чыгып чекиреди эскертет го дайым эле. Бул эми тамак муздап калса азыр тартыш. Акылбек, бир жаңылыгым бар. Көптөн бери сактап жашырып сюрприз кылайын деп айтпай жүргүм эле. Кыргызстан менен сүйлөштүңбү? Кыргызстан менен сүйлөшкөнгө кайда каршы?
башка. Айлыгы жакшы жумуш таптың окшойт э? İyi dese сага, ушу айлык акча жумуш болсо болду. Жок, буйрса биздин да ата болсун. Мен боюмда бар экен. Sen башың иштеги? Эмне? Sen ойлойт окшойсуң ама Москвада бала төрөшү болмойт деп. Билесиңби Москванын роддомдо канча деген акча алат бала эметкенге? Мен сени Кыргызстанга чакырганда бирөөдөн каска акча алгам мен. Sen шартты да карабайсың кичине. Мен сени кубанып сүйүнөт десе, бул кылганың кандай жоругуң? Кандай? Sen ойлонбойсуң кичине? Эми Кудай берген президент эмне кылыш керек? Жолун тапса болот. Дары бар ичесиң. 2 айдан өтүп калган. Таблетка ичкенге дагы болбойт, кечиккен. Кандай болбойт? Болот. Аборт кылабыз. Кичине Кудайдан корксоң болот. Кандайча аборт кылдырабыз? Аборт кылдыргандан кийин Аборт кыласың. кайра төрөбөй калат деп уккам мен. Нургазын аял биринчисин аборт кылып азыр 4 балалы болду го. Ал 100дөн 1 болушу мүмкүн. Врачтар айткан. Биринчисин алдыргандан кийин төрөбөй калышыңар мүмкүн деген. Баланы врачтар багабы? Ойлонсоң мындай кичине. Башыңды иштетсең мындай. Мындай кылабыз. Квартирага беребиз деген акчаны аласың дагы. Эртең роддомдон кылабы абортту, каяктан кылат? Аборт бар турган жерге барып ишип аборт кылдырасың. Макулбу? Мен жумушка кеттим. Жакшы жаңылыктарыңа кет. Салам алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Эмне маңыңыз жок, жакшысызбы? Жакшы, кел отур чай ич. Жок, рахмат, мен оозум. Чигистеле ичкемди. Эмнесин сурайсың? Ушу курсактагы баланын тагдыры талкаланган кабадыбы? Мен билесиңби, сага айткан менен күйөөм айтпай жүрбөдүм, билем боюмда бар экенинчи бир аз сюрприз кылам деп. Анан азыр айтсам эле мага түшүп, баланы алдырасың, аборт кылдырасың деп атат. Ошого башым катып, эмне кылышымды билбей атам. Жок. Сиз азыр эмне ойлоп атасыз? Эми чындыгында бирок акчадан кыйналып атабыз. Азыр бизде вообще шарт жок төрөгөнгөчү. Жок, эсиңиз жайындабы? Бул адам өлтүрүш, чоң адам өлтүргөндүн да жазасы чоң болот. Сен баягы сабак алып жүрөсүң го, ошол устаздардан сурап көрчү, мүмкүн жөнөкөй жолу бардыр. Жок, Азыр биз жок, мунун эч кандай жолу жок. Ар бир адам өзүнүн рызкысы менен жаралат. Жакшылап ойлонуңуз. Сиз азыр Аллахтан көбүрөөк коркуңуз. Андай дейсиң, мындай дейсиң, шариатка карап турса бардык эле сөздү. Аны басса турса күнөө болсо жашагың да келбей кетет экен, Айнура чынында. Азыр сени десем, сен айтканыңды угайын десем, күйөөм каршы болуп атат. Күйөөм угайын десем, күйөөңүздө кичине болсо дагы иман болсо, бул жолдон алысыраак болмок. Мен сизге айтканмын. Бир неделяда бир жолу барып, сабакка катышып, илим алып тургула деп. Азыр кичине болсо илимгер болгондо, мындай жолдон, мындай ойдон вообще алыс болмоксуңар. Эмеличи, анын баардыгын Кудай көрсөтөр, бирок айта албайм мен, же төрөйм, же эметем деп айта албайм. Жакшылап ойлонуңуз. Бул чоң адамды өлтүргөндүн да жазасы чоң. Макул, азыр мен кичине салайынчы. Маңдайым башым ооруп кетти. Жакшылап сүйлөшөбүз го. Башына Телефон дарып салып. Ешкимге айтпай эле коеюн. Сен айткан сөзүм. Мен да бир Эмне кылышыңыз жакшылап ойлонуңуз. Бул дагы адам да. Сизди да энеңиз түргөн. Жакшылап ойлонуңуз. Мен азыр айткан сөзүңүздө эмне дешимди билбей калдым. Билагым келип, азыр жаман болуп турат. Эмне кылганыңыз эми? Жок, жакшылап ойлонуңуз. Мен дагы сизге өзүмдүн акыл насааттарымды берген аракет кылам. Дуа кылам сиздер үчүн. Күйөөңүздөн коркпой, Аллахтан көбүрөөк коркуңуз. ойлоноюнчу, азыр эч нерсе дей албайм. Мына Москва ушундай. Ушунда иштейсиң, анан кийин айлыгыңды бербей. Ушундай задержка болуп атат.
Байкуш Гүлнара. Учурунда эч жүрөгү эзилип, кулагына бөбөктүн чыңырып ыйлаган үнү угула берип, кыйналып, ич-ичинен өксүп жүргөн болсо, азыр бактылуу. Анткени көп жыл аялы менен балалуу болбогон жигитке турмушка чыгып, мен чанган Анарбегимди балдар үйүнөн алып багып жатышат. Мен өз перзентимден кечип жатсам, башкалар мага караганда өзгөнүн баласын болсо да өзүнүкүндөй көрүп, мээрим төгүп бактылуу жашап жатышпайбы? Мен деги кандай адаммын? Менден өткөн адам барбы бул дүйнөдө? Ne oldu? Ne oldu? Tamam, hadi çok. Ne sen orada mı oynuyorsun? Çok. Kızık. Ya Allah aşkına. Çok akıllandım. Ben orada mı? Ramazan ayında oruç almış gerek. Bugün 12 ayda sultan olgan Ramazan ayının birinci günü oldu. Oruç almış gerek. Sen tamam çıkıyordun, kuramıyorsun. Anladın mı? Yanlış mı? Oruç almış gerek. Niyet koymuş gerek. 3 vakit Allah'tan verin. Oruç almasa turmuştan ayrılıp кетет окшойт. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жакшы хадис бар экен. Ораза дейт, бирөөнү жеп жаткан тамагасынан бугалтырса дейт, Аллах ага бейиштин бөлмөлөрүнөн жегизип, ушулардан изеттен дейт. Ошол себептен ораза бул жакшы нерсе. Оразаны кылыш керек. Бир анда иштейт. Убакытта иш кылып калды. Азыр бар. Бак жакшылап ойлонбойсуңбу? Мүмкүн бул сенин эң чоң бактыңдыр. Сен биринчи балаңды алдырып койсоң, анан кийин кантип төрөйүм деп ойлонуп атасың. Жакшылап ойлонбойсуңбу? Эже азыр таптакыракка жол жок. Күйөөм карандай каршы болуп алдыр эле алдыр дегенден өзүнө ойлоп көрсөм, биз ушунча акча каражатыбыз жетишпей кыйналып атабыз. Алдырып коюңуз. Күнөөгө батып атасың балам. Жакшылап ойлон, мейли. Мен эми бул өзүңдүн күйөөңдү муналасам эмне кылабыз? Айла жок да. Бирок жакшылап ойлон. Азыр деле күйөөңө чалып көрбөйсүңбү? Может, мүмкүндүр акыркы бир шанс бардыр. Ал мага ушундай айткан. Акча эчтеке эмес, буну төлөп алсаң акча өзү деле келе берет. Эже өз кабылыбыз менен айтып атабыз. Келиңизчи. Азыр канча неделе болуп калды? Санайын азыр. Сен азыр канча ай болду? 2 ай. 2 ай болду, кайсыл ай мына октябрь? Ай, сеники 2,5 ай болуп кеткен турбайбы? Алдырганда сен кыйналып каласың да кызым. Андан бери алдырбай эле төлөп албайсыңбы? Эже, өзүм кабыл атам эже. Кудай күч кубат берсин алдырып элейинчи. Апа, мага эмне болду? Мени угуп жатасыңбы, апа? Же мен бул жашоого келдимби? Мен төрөлдүмбү, апа? Жок, мени Аллах 9 ай 9 күндө бул ааламга чыгасың деген эле. Ал эч кимди алдабайт, апа.
Ошентсе да мени бул жашоого келеримди айтканда мен ишенген эмесмин. Анткени сенин курсагыңдагы жашоодон өткөн жыргал жашоо жок деп ойлогонмун. Же сен Алланын өкүмүн буздуңбу, апа? Жок, сен жакшы адамсың. Анткени Алланын өкүмүн жамандар гана бузат. Алар үчүн алууланган оттон турган тозок даярдалган. Эмне унчукпайсың? Апа сага эмне болду? Балам, meni kechir. Behuday, meni yig'ib qo'ydim. Balam, men sen taqdirini talqaladim. Senin o'limingga men gunohliman. Endi meni elchi qildi. Men o'z qilmishimga yarasha Allohdan azobdaman. Nurcan, ne oldu sizge? Skori çakırayım bu. Жақсы elesizbe? Ne oldu, ayıp berіңizçi? Tinçeliğe skori çakırayım bu. Neyle atasın çalıp? Ne oldu? Çürümüş Nurcan'cı. Жаман түш көрдүм. Мага тезде намаз окуган үйрөтчү. Мен мынчалык болот деп ойлогон жокмун. Maşallah. Allah'a çeksiz maqtovlar bolsun. İnşallah men size namaz okugan үйрөтөм, hijab kiygen үйрөтөm. Allah'tan kalagan pendeysin жүрөгүнө iman salat. İnşallah жүрүңүз анда намазга даярданып, бешиңиз иншалlah үйрөтөм жүрүңүз. Bizdi жана бүткүл аламдарда жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөр, чексиз мактоолор, чексиз аңыздар болсун. Эй Аллахым, өзүң билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечир. Экөөдө жүзү жарыгып билбей мактоо кыл. Бизди ар дайым адал тамактар менен рызыктандыргын. Аллахым, бул жашоодогу кылган жакшылыктарыбызды өзүң кыяматта эсеп кысабы жеңил кылгын. Аллахым, билип билбей кылган каталарыбызды кечир. Аллахым, жолдошумдун да жүрөгүнө ыйман бер, хидаят бер, туура жолго сала көр. Өзүң арам нерселерден алыс кыл. Аллахым.